Адамзаттын өнүгүү жашоо тарыхындагы ар бир урунттуу окуя тарых тарабынан ар дайым өз баасын алат. 20-кылымдын каргашалуу окуяларынын бири болгон улуу ата мекендик согуш адамзатка ак менен караны, өмүр менен өлүмдү, бейпилгүн менен согуш апаатын дагы бир салыштырууга баа берүүгө айласыз шарт түздү. Мына ушул сезимдерден миңдеген адамдардын кан жаны менен колго тийген улуу жеңиш ар жыл сайын бүтүндөй прогрессивдүү адамзат коому тарабынан белгиленип келет. Улуу жеңиштин 70 жылдыгына арналган иш-чара быйыл Кыргызстандын дээрлик ар бир мекеме ишканасында, окуу жайларда жана мектептерде белгиленди. Алардын бири Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети. Бул адамзат үчүн бул ошол чоң жеңиштин мааниси абдан чоң. Мына ошо жеңиштин аркасы менен азыркы күндө көптөгөн мамлекеттер өзүнүн ушул мамлекетине ээ болуп чоң майрамды өткөзүп атышат. Бул майрам ошол жеке эле ветерандардык эмес, жалпы элдин майрамы. Ошон үчүн биринчиден ошол бизди жеңиштикке, бизди жеткизген улуу ата мекендик согуштун ветерандарын биринчи адаман өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бүгүнкү ошо иш-чара биз өзүбүздүн ветерандарды чогултуп, азыркы күндө ошол 6 ветераныбыз бар экен. Негизги маселе ошол жалпы ветерандар үчүн, экинчиси өзүбүздүн ветерандарга арнап ушул улуу жеңишке карата бүгүнкү иш-чара болуп атат. Салтанат Улуттук агрардык университеттин согуштук ардагерлерин куттуктоо менен башталды. Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата арналган жеңиш вальс аттуу салтанатты ачык сет жарыялайм. Алексей Дементьев, Кыдык Сулайманов, Михаил Литвинов, Юрий Протопопов, Биймирза Нурманбетов, Ксения Василенко, Токтогул Бейшалиевтер агрардык университеттин жалпы жамааты тарабынан ар дайым сый урматка бөлөнгөн ардагерлер. Салтанатта университеттин окутуучулары менен студенттердин күчү менен даярдалган жогорку чеберчилик деңгээлиндеги концерттик программа тартууланды. Строчит, приносит за синий платочек, что был на плечах дорогих. Өзгөчө жеңиш вальсы, Катюша, Журавли, Надежда, День Победы, Комбат аттуу аткарылган чыгармалар улуу муундун эсине өткөндөрдү дагы бир жолу кайрып келди көрүнөт. Эч ким, эч нерсе унутулбайт. Унутулууга да тийиш эмес. Улуттук агрардык университеттин окуу тарбиялык жамааты тарабынан өткөрүлгөн бул иш-чара таасирдүү жана жеткиликтүү мүнөздө өткөндүгүн белгилей кеткибиз келет.